Ош Араван каналы боюнча маалыматыңыз барбы? Азыр күндө эмне болуп жатат? Араван Акбура каналы бүгүнкү күнү жакын арада ратификация кирет. Азыр өткөндө экинчи чейинен өттү. Бул проектти азыр бүтүрсөк, Кудай буйрса, каналдын сыйымдуулугу көтөрүлөт. Анан биз жанагы Араван районуна дагы сууну жетпеген жерлерге сууну жеткизебиз. Сиз бир аз маалыматыңыз окшойт. Акбура Араван канал азыр күндө оңдолуу иштери жүрүп жатат да. Ушу күндө оңдоп жатышат да. Мен айтарым мындай да. Бул чоң канал да, жана эски канал. Ошону түзөш керек, караш керек. Жана ошондой эле Ош Араванды айтабыз, Ош Араван каналында кеңейтилиш керек. Араван район дыйкандары бардыгы ошол каналдан суу алышат, негизги бөлүгү. Билесиз, Араван районунда дагы дыйканчылык менен көп эмгектенет. Жана ошондой эле биз сиздерге ушул жерден ратификация алып бергенбиз. Ошол эле Кең Сай менен бара турган канал боюнча эмне болуп атат курулушу? Бизде Кең Сай массивына сууну жана каналды кеңейтебиз да. Ошол силер биздерге келгенсиздер. Ошол боюнча грант менен келгенсиздер. Кредит боюнча ошону колдоп бергенбиз. Өтпөй калып, ушул жерден депутаттарга түшүндүрүш үчүн чогуу жүргүзүп өткөргөнбүз. Сиз билесиз туурабы? Кең Сай боюнча канал. Ошол канал ушунгө чейин башталбай жатат го. Биз былтыры колдоп бергенбиз. Жок, бул Евробанк аркылуу азыр жогорку кеңеште биякта азыр эмеден өтө элек, 3-чү чеченияга азыр кетти. Азыр ратификация бүткөндөн кийин мунун эмесин баштайбыз, жумуштарын. Пока баштала элек. Мен сизге дагы бир эскертип айтып өтөйүнчү. Былтыры Кең Сай боюнча, канал куруу боюнча Айыл чарба министри келип ушул жерден биз колдоп бергенбиз. Ошол толук өткөн, 3 окуудан өткөн. Мен ушул жерде комитетте төраганын орун басармын. Ал азыр ратификация өтө элек. Пока өтө элек. Качан башталат ошол? Ошо ратификация өткөндөн кийин келишим түзөбүз, анан баштайбыз. Бунун проектиси даяр, проектиси бүткөн. Дөгөр түзсөк эле баштайбыз. Себеби чындыгында ошол Ош шаарда Жапалак айыл өкмөтүндө Кең Сайда 5000ге жакын чек берилип, азыркы күндө 100га жакын адамдар үй салып баштады. Суусун ташып ичишет. 10 жыл болду кээ бирлери көчүп барганына. Бирок ушул күнгө чейин эч кандай таянак жок. Биз бул жерден карап берип атабыз, ошону эртерээк баштасаңар, чындыгында эл күтүп калды. Жана ошондой эле Ош Араван каналын мен сиздерге сунушумда, сиздер ушуну жазда карайсыздар да, анан бирок элдерге суу берип баштаганда сууну токтотуп коесуңар да. Ошону эртерээк карап туруп, элдерге суу бере турган учурда силер элге убагында суу беришиңер керек да, дыйкандарга. Силер ошол учурда ремонт ишин баштап аласыздар да.